Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Дональд Трамп ноябрдагы АКШ Конгрессинин шайлоосунда Бейжин каршылаштарга болушканы жатат деп айыптады. Кытай айыптоону четке какты. Иликтөө жүргүзгөн сайт Британияда мурунку тыңчыга кол салган деп шектелген кишинин бири мамлекеттик сыйлык алган россиялык полковник экенин билдирди. Лондонда Гарри Поттер темасындагы жаңы бар ачылды. Ичимдик өндүрүшүнө анын сыйкыры жардам береби? Президент Трамп Кытайды ноябрдагы шайлоого кийлигишкени жатат деп айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине биринчи жолу төрагалык кылган Трамп Кытай менен соода согушун жүргүзгөнү үчүн Бейжин анын республикачыл партиясы жеңилип калышын каалайт деди. Кытай Трамптын доматын четке какты. Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясында 2 күн катары менен Америка биринчи эмес эле Америка кечикти болуп калды. АКШнын президенти дипломатиялык протоколго баш ийбей, дүйнөлүк лидерлерди күттүрүп келди. Эл аралык дипломатияда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши корпоративдик бизнестеги директорлор кеңеши сыяктуу эле маанилүү отурум. Ага кечээ Трамп төрагалык кылды. Ыраазычылык билдирем. Коопсуздук кеңештин 8362 жыйынын ачык деп жарыялайм. Трамп бул жыйында Иран маселесине токтолууга чакырды, бирок Кытайга карата чабуул жасап, баарын таң калтырды. Тилекке каршы Кытай 2018 жылдын ноябрында өтчү биздин шайлоого кийлигишүүгө менин администрацияма каршы аракет кылганын билип калдык. Алар менин же биздин утушубузду каалабайт. Себеби мен соода тармагында Кытайга сес көрсөтүп, соода согушунда кармашкан биринчи президентмин. Биз соода согушун утуп жатабыз. Биз келе жаткан шайлоодо алардын кийлигишүүсүн каалабайбыз. Ал эми Кытайдан келген делегаттар өз ара тез сүйлөшүүгө топтоло калышты. Бейжиндин тышкы иштер министри болсо тез жообун кайтарды. Биз кайсы өлкө болбосун алардын ички иштерине кийлигишпейбиз. Биз Кытайга каршы эч кандай негизсиз айыптоолорду кабыл албайбыз. Эң кызыгы, президент Трамп 2016 жылкы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу эч сын пикир айткан жок. Буга Путин ыраазы болмокчу. Ошентип, Вашингтон менен Бейжиндин ортосундагы соода талашына эми шайлоого кийлигишүү маселеси кошулду. Эл аралык чыңалуу мамилелерди жеңилдетүүнү көздөгөн жыйында дүйнөнүн эң күчтүү 2 өлкөсүнүн мамилеси ого бетер чыңалганына күбө болдук. Россиянын тышкы иштер министрлиги Солсберидеги уландырууга катышкан кишини аныктаган тергөө жалган жана алагды кылууну көздөйт деп билдирди. Bellingcat аттуу сайт Солсбериге турист болуп барганын айткан киши иш жүзүндө мамлекеттик сыйлыктарды алган орус полковниги экенин айтып чыкты. Ал март айында Британияга келгенде өзүн Руслан Баширов деп тааныштырып, турист экенин айткан. Бирок иш жүзүндө ал полковник Анатолий Чепига, Орусиянын мамлекеттик чалгындоо кызматынын офицери деп айтылууда. Журналисттик изилдөө сайты полковник Анатолий Чепига 1978 жылы туулганын, орус аскерлери менен Чеченстанда согушка катышканын жана ага Россия Федерациясынын баатыры деген наам берилгенин айтты. Британия өкмөтү Анатолий Чепига Руслан Баширов деген жалган атты колдонуп, өзүн Александр Петров деп атаган башка агент менен бирге Солсбериге келген деп эсептейт. Алардын максаты Сергей Скрипальды бул атырдын бөтөлкөсүнө катылган новичок заты менен өлтүрүү болгон. Bellingcat сайтынын маалыматына Британиянын расмийлери пикир билдире элек. Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Орусиянын иш аракетин катуу сынга алды. Улуу Британия дыкат аныкталган далилдерди берди. Мында Орусия мамлекетинин 2 агентине каршы уулуу химиялык затты колдонуп, өлтүрүү аракети болгону ачык көрсөтүлүп турат. Биз өзүбүздүн саясатчыларыбыз менен тийиштүү чара көрдүк жана жалпы коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн керектүү кадамдарды кылууну уланта беребиз. Орусия маалыматтарды бурмалап кутулуп кетүүнү көздөгөн. Буга жооп кылган Орусия Британиянын айыптоолору бала бакча деңгээлинде деп айтты.
Параллельно нарастает ничем не подкрепленная в стиле «highly likely». Орусиянын тышкы иштер министри биз Солсбери маселеси тууралуу негизсиз жоромолдордун күчөп жатканына күбө болуп отурабыз. Ошол эле убакта Британия биздин бир нече жолу биргелешип изилдөө жүргүзөлү деген сунушубуздан качууда, деп айтты. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Мальдив өлкөсүнүн куралдуу күчтөрү жана полициясы өткөн жекшембедеги президенттик шайлоонун жыйынтыгын колдоорун билдирди. Шайлоону оппозиция талапкери Ибрахим Мухаммед Солих жеңди. Мурунку президент Абдулла Яминдин партиясы добуштар бурмаланганы тууралуу арызданды. Пакистан өкмөтү 8 буйволду аукционго койду. Аларды саттыруу аркылуу жаңы премьер-министр Имран Хан үнөмдөө милдеттенмесин аткараарын көрсөтүүнү көздөйт. Мурунку премьер Наваз Шариф буйвол топоздорун атайын сүт саадырууга алдырган. Сынчылар асыл тукум буйволдарды Имран Хандын тарапкерлери апрылткан жогору баага сатып алышканын айтууда. Негизги соода партнерлорунун ортосундагы чыңалуудан улам Дүйнөлүк соода уюму үстүбүздөгү жана келерки жылдагы глобалдуу сооданын болжолдуу көрсөткүчүн төмөндөттү. Уюмдун жаңы божомолу боюнча 18-жылы товар соодасы 3,9%га өсөт. Бул бир нече ай мурун берилген божомолго салыштырмалуу 0,5%га төмөнүрөөк. Британияда ичимдик саткан айрым пабдар экономика солгундагандан бери кыйналып келсе, башкалары кандайдыр темага багытталып кардарларды жаңыча тейлөөгө өткөн. Лондонда Гарри Поттер темасындагы бар ачылды. Ал кишилердин ичкилиги чуадатын өзгөртө алабы? Лондонда Харри Поттерге таасирленип, андан шык калгандар үчүн жаңы бар ачылды. Коноктор Харри Поттер тасмасындагы костюмдарды да кийишет. 1980-жылдан кийин төрөлгөн жаштар материалдык нерселерге караганда тажрыйбага же бир нерсени өз көзү менен көрүүгө көбүрөөк каражат жумшашат. Нилсен изилдөө борборунун маалыматына таянсак, 80-жылдан кийин төрөлгөндөр мурунку муундарга караганда спирт ичимдиктерин да азыраак ичишет. Ошондой эле көбүнчө үйүндө убакытты өткөрүүнү жактырышат. Бирок атайын темага байланып жасалган ресторан, барлар алардын адаттарын өзгөртүшү мүмкүнбү? Мен компьютер программаларын иштеп чыгуу жана компьютердик дизайнды окуп жатып, Харри Поттер китебиндеги идеялардын көбүн күнүмдүк турмушта колдонсо болоорун түшүндүм. Эгер биз туура элементтерин алып колдонсок, анда фантазия делген дүйнөнү чыныгы турмушта колдоно алабыз. Таякча интернетке байлануу. Сыйкырдуу таякча менен эшиктерди ачып, жарыкты күйгүзүп жана ичимдиктерди куюп ала аласыз. Бизнестин модели жаңы экени бышык. Андыктан буга салынган каражаттан кол жууп калуу коркунучу бар. Бирок биз концепциясын жакшылап изилдеп, билип алып, анан баштадык. Британияда мындай жаңы модельди колдонгон бар жана ресторандар көбөйүп жатат. Демек талап бар. Бирок буга окшош бизнес моделин жактырбагандар да карбын. Ал эми тейлөө кызматын көзөмөлдөгөн мекемелер тез пайда болгон жаңы, өзгөчөлөнгөн бизнестерди жөнгө салуу жолдорун караштырууда. Спорт. Германия 2024-жылкы Европалык футбол чемпионатын өткөрүү укугун утуп алды. Европа футбол ассоциациясынын добуш берүүсү Швейцарияда өттү. Бул чемпионатты 3 жолу уткан Германия Европалык таймашты өткөн кылымда 88-жылы, ошондой эле 74-чү жана 2006-жылы дүйнөлүк чемпионатты өткөргөн. Чемпиондор лигасынын тайпалык таймаштарында Криштиано Роналдо мурунку клубу Манчестер Юнайтед менен оюнга катыша алат. Ал Ювентус Валенсия менен оюн учурунда алган кызыл карточкасы үчүн бир гана оюндан четтетилгенин футбол федерациясы ырастады. Жаңылыктар соңунда Жаңы Зеландиялык кайыкчы күтүүсүз чабуулга кабылганын көрөлү. Кайл Мюллендер Түштүк аралынын жээгинде бейгапар сүзүп жүргөн. Бир маалда деңиз түлени суудан секирип келип, октопус менен күтүүсүз жерден жаакка чапса болобу? Кимисинин жүрөгү түшкөнү белгисиз, жигиттикиби, түлендикиби же октопустукубу? Ысык көлдө мындай окуялар болбойбу? Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.